Биз, тагыраагы биздин эл. Учурдагы дүйнөнүн ар бир бурчунда коңшунуку болобу, коңшунун коңшусунуку болобу, бардык жаңжалдарга арачы серепчи болуп алдык жөн эле. Facebook'тагы 10 группанын администратору 20-30 миң катталуучусу бар аккаунттун ээси болсо эле дүйнөнүн саясатын сапырып жатам деген дымактуулар чыкты. Тепилдеп ар жерден видео сүйрөп келип жүктөп комментарий берип тыңсынган. Украина менен Россия Федерациясынын жаңжалына керек болсо Ажобуз Садыр Жапаров аста-секин гана тынчтыкка үндөгөн билдирүү калтырып четте гана. Башчыбызга карап биздер телевизди тартып тынч отурсак болот беле? Facebook'ту сапырганыбыз аз келгенсип 2 күндөн бери Россия Федерациясынын элчилигин тытмалаган дагы бир топ бар. Ошолорго айтаарым, кайсы арыңарга самсаалап Россия Федерациясынын элчилигине митингге чыгасыңар? Кимге ишенип чыгып жатасыңар? Америка, Байденгеби, Европа биримдигинеби? Кимге? Ошолорго ишенген Зеленский мына элин кырып алды. Эми Путинге байланышка чыга албай Макронду ортого салып айласы кууруп отурат. Буларга ар бири бирден өлкөнүн башчылары. Булар кимдер? Улан Үсөйүн ким? Ананда аларга кошумча намысы ойноп, ак падышага тиш кайрап жүргөн орусту жектеген 3-чү топ Facebook'ту чачып жиберди. Facebook жөн эле отурабы, бүт байкап отурат да, кайсы өлкөнүн эли менен бийлиги эмне деп жаткандыгын. Депутаты деле, министр, блогери деле тигини зекип зөөкүр деп өкүрүп жатасыңар. Кайсы арыңарга тынч эле отура турсаңар күн тескерисинен чыгабы? Ошол сарыны жактырып жаткан эч ким жок. Бирок бүгүн азыр унчукпай отуруу учур. Кырдаалдын талабы. Биринчиден миллиондон ашык мекендештер ошол сарынын короосунда үй бүлөсүн багып, оту менен кирип, гүлү менен чыгып оокаттарын кылууда. Ошолорду ойлодуңарбы? Экинчиден бардыгын өзүмө баш ийдирем деп союзду эңсеп турган немеге тирешкидей ким мынча дукту берип жатат? Кимге таянып титиреңдейсиңер? Куру намысыңарды чөнтөгүңөргө сала тургула. Миллиондоп аскер түптөп, курал жаракты бастырып коюп, бежиресеңер ии дейт элек. Поездин алдына түшүп алып, адыраңдап жатып, бир балени баштап албайлы. Тарыхка көз чаптырсаң, дүйнөнү титиреткен империялар сага мага окшогондордун обон созуусунан ураган эмес. Алар койнунан чыккан, өзүнөн чыккынчылары, өз элинин курмандыгы болушкан. Ошончо жек көрсөк да ата-бабаларыбыздын кеги каныбызда кайнап турса да, сабырдуу болуп, акыл калчап жөн олтурсак, сен, мен тыйтактап койсок Путин тагынан учуп түшпөйт. Анын да империясы солгундап, анын да түбүнө жетчү өз каармандары бар. Ал эми учурда сен экөөбүзгө тынчтык керек. Курулай ооз менен оро корбой мамлекеттин, элдин биримдигине салым кошолу. Биз да түптөлөлү, иренделели, баш көтөрөлү, аркабызга армия тизели, анан барып эдиреңдесек жарашат. Армия турмак 1 жылдык аскер милдетин өтөгөндөн дыргаяктап качып, аргандай справка жаздырып жүрүшөт. Анан Россия Федерациясынын элчилигине плакат көтөрүп, жетип баргандарын кантейин? Эсибиз барда этегибизди жабалы да, жаздын камын көрөлү. Бизге эмне жок десең, Бактыгүл Иманбек кызы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, өзгөчө урматтуу 1-май район тургундары, урматтуу шайлоочулар. Азыр эле расмий түрдө Боршайкомдун жыйынтыктары чыкты. Ошондо бүгүнкү күндө 1-май округу боюнча, бул деген 1-май район жана 11 Ленинский район участоктары да кирип калды. Ошол 1-май округу боюнча шайлоого 19.982 адам катышып, ошонун ичинен 46% менен 9209 расмий түрдө АСУ автоматически считывающий урналардан келген результаттар боюнча 1-май округунан буюрса сиздердин чоң колдооңор менен, жардамыңар менен результаттарды көрүп 1-орунга алып келдиңиздер, кандидатыңыздар. Я, конечно, немножко волнуюсь. Чоң рахмат урматтуу шайлоочуларыма, урматтуу командама, мени колдоп берген, 1 күндөн баштап жанымда жүргөн, мага башынан ишенимди чоң коюп, мен түшүнөм, бул чоң жоопкерчилик. Буюрса актап берем, буга чейин деле уят кылган жокмун. Мындан ары деле 5 жыл татыктуу иштеп берем деп мен ишенемин. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушул бүгүнкү күндө эртеден кечке чейин талыкпай кызмат кылган мамлекеттик расмий органдарга,
Боршайкомго, укук органдарына бул жеңиш аябай таза, подкупсуз буюрса деген ачык, айкын болду. Мен ойлойм, бул деген эң биринчиден ушул мекендештеримдин ишеними, сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Кремльдин манипуляциясы, мамлекет башчыларынын сүйлөшүүсү тууралуу маалыматтагы айырмачылыктар. Өзбекстандын жалпыга маалымдоо каражаттары өлкө башчысы Шавкат Мирзиёев менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин 25 февралдагы телефон сүйлөшүүсүн Ташкент менен Москва ар түрдүү ачыктап жатканын жазып чыгышты. Өзбек президентинин басма сөз кызматы сүйлөшүүдө өзбек-орус кызматташтыгын бир катар актуалдуу маселелерди талкууланганын билдирген. Өлкө башчылары соода, экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү бирдиктүү долбоорлорду илгерилетүү боюнча жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшүн карап чыгышты. Ошондой эле эл аралык жана аймактык күн тартиби, анын ичинде Украинанын айланасындагы кырдаал боюнча пикир алмашуу болду, деп жазылат президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Ал эми Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттары Кремльдин басма сөз кызматына таянып сүйлөшүүдө Донбасстагы жайкын тургундарды коргоо жана Украинаны демилитаризация жана денацификация кылуу максатында жүргүзүлүп жаткан атайын аскердик операцияга байланыштуу кырдаалдын өнүгүүсү талкууланганын, Шавкат Мирзиёев Орусия тарапынын аракеттерине түшүнүү менен мамиле кылаарын билдиргенин жазышты. 26 февралда Өзбекстандын президентинин басма сөз катчысы Шерзот Асадов ЖМКдан жана блогерлерден Мирзиёев менен Путиндин сүйлөшүүсү боюнча комментарий берүү өтүнүчү келип жатканын айтып, сүйлөшүүдө Өзбек президентинин Украинадагы кырдаал боюнча айткан пикирин ачыктады. Орусиянын президенти биздин өлкө башчыбызга атайын операция жүргүзүү себептери жана жагдайлары тууралуу маалымат берди. Өзбекстандын лидери өз кезегинде тараптар жакын арада кырдаалды жөнгө салуунун жана анын мындан ары курчушуна жол бербөөнүн өз ара алгылыктуу жолдорун табат деген үмүтүн билдирди. Асадов мындан тышкары Өзбекстан бул маселе боюнча тең салмактуу, бейтарап позицияны карманаарын баса белгилеген. Биздин өлкө Орусия сыяктуу эле Украина менен дагы тыгыз достук мамиледе. Биз бул аймакта тынчтыкты, стабилдүүлүктү жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууга кызыктарбыз. Бардык талаш тартыштар жана келишпестиктер эл аралык укуктун негизинде гана чечилүүгө тийиш, деп билдирди Шерзот Асадов. Белге кетсек, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Украинадагы кырдаал боюнча пикир алмашты. Өлкө башчыларынын сүйлөшүүсү тууралуу Кыргызстандын президентинин басма сөз кызматы тараткан маалымат менен Кремльдин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө дагы чоң айырма бар экени байкалды. Булак Политклиника. Украинанын коргоо министрлигинин орус аскерлеринин жоготуулары боюнча маалыматы. Украинанын коргоо министрлиги орус аскерлеринин жоготуулары боюнча маалымат берди. Украинанын коргоо министрлигинин башчысынын орун басары Анна Маляр орус армиясынын Киевдин версиясы боюнча өлкөгө басып киргенден берки 3 күндүн ичинде кабылган жалпы болжолдоо жоготуулары боюнча билдирүүсүн жарыялады. 27 учак, 26 тик учак, 146 танк, 706 чопкутталган техника, 49 мылтык, 1 бук зениттик ракеталык комплекси, 3 град орнотмосу, 30 уна, 60 күйүүчү май менен цистерна, 2 дрон, 2 даана кеме кайык, абадан коргоо системдери болжол менен маалымат такталууда. 4300 жоокер. BBC бул маалыматтарды көз карандысыз булактар аркылуу тактай элек жана маалыматты өз алдынча текшерүү мүмкүнчүлүгү жок. Орусиянын коргоо министрлиги орус аскерлеринин жоготуулары же техникадагы жоготуулар боюнча расмий комментарий бере элек. Булак BBC.com. Сабыр Муканбетов Украина бийлиги коңшусуна оор казып, душманга колтук ачты. Мындай пикирин саясатчы талдоочу Сабыр Муканбетов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Украина бийлиги ал жакта жашаган орустарга орус тилин запрет кылып, орустарды некоренной народ деп, фашизмди жеңген баатыр ата-бабаларынын эстеликтерин уратып, Гитлерге пособник болгон Бендера, Шухевич сыяктуу нациктерди баатыр деп окутуп жатканга кантип макул болушат? Эмне болсо ошо болсун, курсак ток, каражаным аман болсун деш керекпи? Ошого макул болбогон орустар андан көрө атышып өлгөн
артык дешип 8 жыл согуш болду. 15 000 адам өлдү. Украин бийлиги кой дегенди укпай НАТОго кирип, анын ракеталарын аймагына жайгаштырмай болду. Орус коопсуздугуна тикелей коркунуч туулду. НАТОнун чыгышка жылуусун токтотпосо СССРдей болуп кыйраарына көзү жеткен Орусия жатып өлгөнчө атып өлүүнү чечти. Бирдиктүү Батыштын санкциялары экономикасына оор залал алып келерине да кайыл болду. Туура кылды. Өмүр менен өлүм маселеси турганда кайдагы экономика? Украина бийлиги коңшусуна оор казып, душманга колтук ачты. Орусияны СССРдей ыдыратып талкалоону көздөгөн англосакстарга акчага сатылып, Боордош элине кол салчу плацдармга айланды. Өзлөрүнө өзлөрү кылды. Кол менен жасаганын башы менен тартып атат. Соо эле болду. Эми мыкаачы нациктерди бирден терип, сот жоона тартыш керек деп белгилеген Муканбетов. Булак аргумент чекиткейчи. Ибрагим Жунусов акыркы мезгилде кыргыздын тою да өлүктү узатуу зыйнаты да бирдей эле чыгым болуп калган. Президенттин ысырапкорчулукту азайтуу боюнча чыгарган жарлыгы эң туура деди бүгүн 25 февралда Nazar News маалымат агенттигине профессор Ибрагим Жунусов. Ибрагим агай, президенттин өлүм болдугон жерде кайра мал союлушуна тыюу салынган. Ысырапкорчулукту азайтууну көздөгөн жарлыгы колдоого алынабы же сынга кабылабы? Мен президенттин ысырапкорчулукту азайтуу боюнча чыгарган жарлыгын эң туура деп ойлойм. Себеби өлүм болгондо колунда бары да жогу да жылкы, жок эле дегенде бодо мал союп элди узатат. Кара мал сойбосо эл сөз кылат. Сөзгө калбайын деп колунда жок болсо да карыз алышат. Анан төлөй албай кыйналышат. Өкүнүчтүүсү ошол айылдын аксакалдары акыбалын көрүп турса да кой дегендин ордуна карыз алдырып сойдурат. Бул нерсе токтосо эң жакшы болот эле. Себеби акыркы мезгилде кыргыздын тою да өлүктү узатуу зыйнаты да бирдей эле чыгым болуп калган.